Элдик медиа порталынын элдик жардам берүүсүндө бүгүн бизде 4 жаштагы Мадина болмокчу. Мадина бул мурдан 2 жыл мурда кулагы укпай калган, 80% мындан сырткары сүйлөй да албай калган. Ал эми мына ушул 4 чарчы метр квадрат бөлмөдө Мадина атасы, апасы жана кичинекей бөбөгү менен турат. Бирок бул бөлмөдө эч кандай шарт жок. Мындан сырткары ата-энесинин жумуш жок болгондугуна байланыштуу ушул жума күндөрү мамасы, Мадинанын мамасы мечиттерге барып жардам дагы сурап турат. Эки жашынан баштап жакшы угуу бербечи. Анча кичине баягы лялчке кезинде кулагынан булагага ошомойдон укпай калды. Анан ошондон бери эле эмелери жок, шарттары жок. Атасы менен апасы иштейт, ушуну кулагын жакшы кылам деп барып иштейт. Тапкан акчасы кайра квартирасына, документтерине кетип эле чогултуша албай койду акча. Каражаты жок. Анан тырнактайынан эле баягы кыш ооруйт, ушинтип жакшы кылап укпайт. Мадинаны дарылатууга Индия өлкөсүнө алып барыш керек. Ал жака $5000 акча каражаты керектелет. Ата-энесинин туруктуу иштеген иши жок болгондуктан мындай акча каражатын табуу кыйынчылыкты жаратууда. Күнүмдүк тапкан ташыганы ушул кичинекей батирден жана ичкен жегенинен ашпайт. Анан операцияга кылдырганга Индияга алып барсаңар $5000 $3000 чейин деп атат да. Ага каражаттар жок. Мен өзүм берейин десем, өзүм сахар менен жүрөгүм ооруйт. Жолдошум экинчи группа инвалид. Ата-энесин кыйнабай. Булардын деле шарты жок. Өздөрү ыргоо жашайт. Кайнеси кайнатасы карашпайт. Эптеп өзү тытынып иштеп келет. Квартирасына зорго таап берет. Берсе бербесе жок. Ошо шарттар деле жок. Менин деле шартым жок. Өзүм оорутсам, ойлобой коеюн десем, ойлоном. Неберең экен. Небереге боорум ооруйт экен. Телефондо алып сүйлөшкөндө баба десе, ого тер боорум ооруйт. Эмне кылам айла жок. Дарыгерлердин айтуусу боюнча Мадинага 5 жашында операция жасатып калбаса түбөлүк укпай калышы мүмкүн деген диагноз коюшкан. Андыктан жашоону көзү менен көрсө да дабыштарды уга албаган Наристенин ата-энеси кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Ошо кыргыз элим көрүп турган болсоңор, ошо небереме жардам берип койсоңор, бир сом болсо дагы жардам алыңыздар, аябыңыздар. Ошо кызым угуп кетсин, кулагы угуп, көзү көрүп, кичине баазы өз оокатын кылып, окуп, кичине эл жактардын, элдин катарындагы кыздардан болуп кетишин тилейт элем ошо. Операцияга аппарат элек эгер эме болсо, каражат болсо алып барып.